Күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой күнүгө статистикалык маалыматты берип жатабыз. Бүгүнкү акыркы сутканын ичинде 585 жаңы учур катталды ушу коронавирус инфекциясына. Биздин адистердин маалыматына ылайык Курч абал ушул Бишкек шаарында, Ош шаарында, Чүй областында жана Ош областында катталып жатат. Алар кызыл зонага кирди деп эсептесек болот да. Мындай көп жаңы ооруган кишилердин саны көп болуп атат. Саламаттык сактоо министрлиги ошо республикалык штаб өткөзүп, ошол жерден кырдаалды мониторинг жүргүзүп жатышат. Ал жерден ушу дары-дармектин каражаттары, анан кийин өздүк коргонуучу каражаттардын жетиштигин дагы контролдоп турушат. Бүгүнкү күндө ошол жана неснижаемый запас деп коет. Ошол запасты кармоого адистер бүт жумушту алып барып жатышат. Дары-дармек, анан СИЗ боюнча. Койкаларды болсо өзүңүздөргө билесиздер, Бишкек шаарында негизи багы элдин саны көп. Ошол себептен багы катталган учурларда ошол Бишкекте көп болуп атат. Анан кийин ошол себептен ушу койкаларды дагы күнүгө мониторинг жасайбыз. Бүгүнкү күндө эртең мененки 8-ке 200-гө жакын орун бар. Андан тышкары ошол башка региондордо дагы атайын координаторлорго, саламаттык сактоо боюнча координаторлорго да күнүгө тапшырмалар берилет. Алар дагы негизи региондордо азыркы убакта орундар жетиштүү.